Кыямат кайым болгондо адам баласы мисалы апабызды канчалык жакшы көрөбүз, туурабы? Эненин кадыры канчалык деңгээлде? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан да келип сураганда, "О Аллахтын элчиси, менин эң жакшы мамилеме ким укуктуу, ким акылуу?" дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам апаң деп айткан. Андан кийинчи десе дагы апаң деп айткан. Андан кийинчи апаң акылуу, сенин жакшы мамилеңе. Анан 4-нчү жолу айтканда анан кийин атаң деп айткан да. Yani эгерде сизди чакыра турган болсо, апаңыз менен атаңыз бир учурда, анда апаңызга жооп бер деген сөз. 3 жолу тең апаңа жооп бер, анан атаңа жооп бересиң депчи. Yani апанын даражасы дагы, апанын сүйүүсү дагы ар бир адамдын жүрөгүндө башкача да, энебизди, апабызды башкача жакшы көрөбүз. Бирок кыяматтын оор күнүн караңыз. Куранда Аллах Таала кыямат күндө кандай сүрөттөйт? Яума яфиррул мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи. Кыяматта ушундай болуп калат дейт. Адам баласы өзүнүн бир тууган досторунан, туугандарынан качып калат. Ва уммихи, жана апасынан дагы качып калат дейт да. Эмне үчүн качып атат? Апасы жалынып атат: "Ой балам, менин күнөөм көп болуп калгандык себептен тозокко күйгөн тамын. Чыркырап мен отко түшкөн тамын. Кел эми мага бир сооп берип кой. Ошол сооптун урматына менин таразамда жакшы тарабы бир аз оор болуп кетсин" деп ошо соопту үмүт кылбасын, менден жакшылыкты сурабасын деп качып калат экен да. Эмне үчүн ликулли минхум ша'нун югни, ар бир адамга таандык өздөрүнү алектендирип кое турган анда бир түйшүккө түшүп калган болот. Ошончолук оор күндө урматтуу туган, бир дагы соопту апаңызга дагы бергиңиз келбей турган күн да. Ошондой кыйналып турган, көз алдыңызда сиздин акыбетиңиз чечилип турган маселе болуп калат. Перденин баардыгы, угуп аткан, сүйлөп аткандын баары ачыкка чыккан учурда. Бирок ошондо апаңызга дагы соопту бербейт экенсиз да. Бирок урматтуу туган, ушундай бир адам бар, сиз ага апаңыздан дагы үстөн коюп турага соопту бересиз. Керек болсо анын күнөөсүн дагы мойнуңузга аласыз. Ал кайсыл адам? Ал кимди сиз ушак кылып жүргөн болсоңуз, ушак кылынган адам сиздин бардык сообуңузду алып коет. Керек болсо өзүнүн күнөөлөрүнү сиздин мойнуңузга жүктөп коет. Дүйнөдө сиз өзүңүздү сактап жүрүп калп сүйлөбөдүңүз. Көзүңүздү сактап арам көргөн жоксуз, арам жеген жоксуз, зинага кадам койбодуңуз. Бирок кыяматта тилиңизди ушактан сактабагандык себептен алардын кылган күнөөлөрү: зина кылды, сүткорлук жеди, зулумдук кылды, кан төктү, алдады. Бунун бардыгынын күнөөлөрү сиздин мойнуңузга жүктөлүп калат да. Ошондон урматтуу туган, бүгүн сиз менен биз бүгүнкү замана ушундай болуп калды, эч ким Алладан коркпойт. Ахирет көз алдында дагы жок. Алла көрүп билип турат деген бирөөнүн акысы, бирөөнүн аброю деген акча сүйлөгөн эле бир замана болду. Акча болсо болду, акча табыш керек, мансаптуу болуш керек, үйүң жакшы болсун, кийимиң жакшы болсун, машинең жакшы болсун. Болду, калган намаз окуп койсом, башка кылып койсом, ушул дин акыреттим курулууда.